Алатоо 24 каналынын түз эфирин өзөктүү маселе программасы улантат. Студияда мен Мерим Сырдыбаева, саламатсыздарбы. Түркия мамлекетинин саламаттыкты сактоо тармагы өнүккөн өлкөлөрдөн кем калышпай, улам тез ылдамдык менен өнүгүп келе жатат. Кыргызстанда медицина кызматкерлери тажрыйбасына бай Түркия кесиптештери менен ар кандай программалардын алкагында тажрыйба алмашуу менен алек болууда. Алсак, жакында эле өлкөнүн 10 дарыгери Кастамону шаарына барып, атайын окуулардан өтүп, Анадолу ооруканасынын ишмердиги менен таанышып келишти. Бүгүн бизде студияда атамекендик дарыгерлерге бул иш-чараны уюштуруп берген Кыргыз экономикалык өнүгүү фондунун төрагасы Кудрет Артыкбаев, түркиялык инвеститор Мухаммед Өздемир жана тажрыйба алмашууга барып келген кардиолог Данияр Аматов конокто. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келдиңиздер. Мына жогоруда айтылгандай, жакында эле кыргыз медицина кызматкерлери Түркияга барып, мындай ушундай жакшы сапар уюштуруп бериптирсиздер, барып тажрыйба алмашып келишти. Айтсаңыз, Данияр, мына сиз ошол барып келген медиктердин арасында сиз да бар экенсиз. Айтсаңыз, кандай барып келдиңиз, кандай жаңы нерселерди көрүп келдиңиз, сапар кандай болду? Саламатсызбы, Мерим. Жакшы барып келдик. Буюрса 2 жума жүрүп келдик Кастамону шаарында. Бул Кастамону Анкара шаарынын өйдө жагында 3 саат аралыкта жайгашкан. Жакшы өнүккөн шаар, буюрса жакшы мамлекеттик больница салынып атат, тиги частный больницалар бар экен. Ошол баарын көрдүк, баарына ар бир отделениясын көрүп чыктык. Врачтар менен тааныштык. Ушул сапар сизге кандай, мындай өзүңүздүн ишиңизге кандай салым кошот деп ойлойсуз? Кандай жаңы нерселерди көрдүңүз? Эми бул жерде 2 жума болгондон себептен, бул болсо кыска мөөнөт болуп саналат. Ошол себептен 2 жума ичинде биз болсо баардык больницанын ичинде түзүлгөн шарттарды, ошо түзүлгөн шарттарды, ошо механизм жана иштеген механизмдер, анан болсо ар кандай жанагы интернет системалаштырып, баардыгын бир, мисалы, бир больной келгенден регистратурадан тартып, тиги операциядан чыгып, анан палатадан выпискага болгуча чейин баардыгы интернет аркылуу, ушу компьютер аркылуу баардыгы. Бизде ошону жасаса болобу? Сиз көрүп келдиңиз. Буюрса болчудай, анткени аябай деле мындай ишке ашпай турган нерсе эмес, оңой эле нерсе. Ооба, бул болсо программа, биздин программисттер бул программисттер бул күчү жетет деп ойлойм. Аябай деле оор эмес бул негизги. Эң негизгиси бул болсо, бул программаны түзүп, биздин программисттер анан болсо киргизүү. Жана ар бир мамлекеттик больницаларды ушу программалар менен жана компьютерлер менен камсыздоо болуп саналат деп ойлойм. Кудрет мырза, мына ушу дарыгерлерге ушундай биздин атамекендик дарыгерлерге ушундай мүмкүнчүлүктү сиз түзүп берди деп угуп атабыз. Айтсаңыз, мындай идея сизге кайдан келди? Мына ушул идеяны турмушка ашырып, биздин дарыгерлерге ушундай мүмкүнчүлүктү кантип түзүп бердиңиз? Бул идея ошо биз Түркияда иштеп жүргөндүктөн көптөгөн кыргыз жараны ал жака барып дарыланып келишет, бирок арада кыйла мындай чакырым болгон үчүн кыйла жер басып келиш керек. Түркияга баруу үчүн дагы көптөгөн акча коротот анын үчүн. Ошондуктан мен бул Түркиядагы өнүккөн тажрыйбаны бул жака алып келүүнү максат кылып, биздин ошо жогорку кеңештин урматтуу спикери Дастан Артисбекович жана Алиасбек Төлбашевич, Кыргыз Республикасынын эл баатыры, ошолор менен кеңешип, ошолор аркылуу бул идея пайда болду. Анан бул проектти биз жазып чыгып, ошо университет, Кастамону университетинин медицина факультети менен макулдаштык. Андан кийин жеке Анадолу ооруканасы менен макулдашуунун негизинде бул долбоор ишке ашып кетти. Ушундай болуп пайда болуп калды бул проект. Буюрса 3-поток 6-майда барат. Бул кандайдыр бир сүйлөшүүнүн алкагында болуп атат? Албетте, биз 3 мекеме аркылуу азыр жүрүп атат бул долбоор. Биз ошо Кыргыз экономикалык жана социалдык өнүгүү фонду, Кастамону мамлекеттик университети жана жеке Анадолу ооруканасы 3 мекеменин келишиминин негизинде ошо жеген ичкени, тамак ашы бүт баары фонд тарабынан каржыланып, ошо фонддун өнөктөштөрү аркылуу дагы дарыгерлерди алып баруу пландалуудабы? Албетте, бул долбоор 1 жыл боюнча уланат. Биз бул 1 жылдын ичинде, биздин келишимибиз 1 жылдык. Бул 1 жылдын ичинде биз канча кыргыз дарыгерди, канча медайымды алып барып ал жерде тажрыйбадан өткөзө алсак, биз үчүн, мен ойлойм, ушунча пайда. Эгер биз бул 1 жылдын ичинде
көптөгөн дарыгерлерибизди алып бара алсак, биз кыргыз медицинасында чоң реформга өбөлгө түзөбүз деген ойдомун. Айтсаңыз, мына сиз өзүңүз Түркияда эмне иш менен алектенесиз? Мына фонд, мына социалдык экономикалык өнүгүү фондунун төрагасы экенсиз. Айтсаңыз, бул фонд эмне иш алып барат, кандай багытта, Кыргызстанга кандай мындай салымды кошот атасыз экономикага? Атынан эле белгилүү болгондой, кыргыз экономикасына жана социалдык өнүгүүсүнө салым кошуу максатында биз бул фондду ошо досторубуз менен былтыр 2018-жылы август айында негиздегенбиз. Бул фонддун негизги максаты кыргыз экономикасына жана социалдык өнүгүүсүнө салым кошуу. Ошол максатта мына жаныбызда Мухаммед Өздемир мырза турат. Биз Түркиядан жана башка өлкөлөрдөн Кыргызстанга инвестиция тартканга аракет кылып, бир топ жолу биз бул жака инвестиция жасаган ишкерлерди алып келдик. Баштапкы темага кайрылсак, айтсаңыздар, мына азыр медицина тармагында ушундай жакшы иштер жасалып атыптыр. Дагы кайсыл тармактарга сиз дагы мындай билим берүү тармагында, мисалы үчүн ошо баягы студенттерди алмашуу багытында дагы кандайдыр бир иштерди жасоо пландарыңыз барбы? Албетте, биз азыркы учурда Кыргыз экономикалык жана социалдык өнүктүрүү фонду катары Кастамону шаарында окуп жаткан 12 студентке стипендия беребиз. Андан сырткары биз негизи долбоорлорубуз 3 багытта бөлүнөт. Биринчи экономика. Түркияда негизи баягы биздин кыргыз студенттерге абдан көп билим алышат эмеспи? Аларга ошо баягы жардам берүү багытында кандай иштер жүргүзөсүз? Ошо биз айткандай 12 балага кызыбызга стипендия беребиз. Андан сырткары ошо Кастамонда окуган кыргыз студенттердин тамак ашына жардам беребиз. Окууга тапшырам дегендерге кандайдыр бир баягы маалымат иретинде жардамдар берилеби? Албетте берилет, ал боюнча дагы берилет. Анан биз Кыргызстандын кадр боюнча муктаждыгы болгон тармактарда биз көбүрөөк студенттерибизди ошол тармактарга жөнөткөнгө аракет кылып, мындай маалымат иретинде маалымат беребиз. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Бизге тилекке каршы бизге берилген убакыт соңуна келип калды. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Рахмат сиздерге. Сизге рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү программада кыргыз дарыгерлери менен Түркиянын дарыгерлеринин ортосундагы тажрыйба алмашуу, деги эле кыргыз экономикалык өнүгүү фонду тарабынан жасалып жаткан иштер тууралуу маек курдук. Бул тууралуу бизге Кыргыз экономикалык өнүгүү фондунун төрагасы Кудурет Артыкбаев, инвеститор Мухаммед Өздемир жана тажрыйба алмашууга барып келген Данияр Аматов маалымат беришти. Сиздер өзөктүү маселе программасын көрдүңүздөр. Биз менен бирге болуңуздар.